Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайырдан эле Базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын батыш тарабында Воен Антоновка Вост конушундабыз туғандар. Азыркы биздин турган жерибиз Комсомольская жана Сарпек уулу Түркмен көчөсүндө туғандар. Ушул жерде чыгышты карай где-то 50 метр басканда бизде бир үй сатылаттыр. Азыр ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем туғандар. Так. Азыр биз чыгышты карай бир 50 метрдей басабыз. Так, туғандар, біз сатылуучу үйүзгө да жетип келдик. Мына сатылуучу үйүздүн көрүнүшү, көчө жактан көрүнүшү туғандар. Үйүздүн адреси Сарпек уулу Түркмен 35-үй туғандар. Монтип тегеренти блок менен тосулган. Бул бараттабыздын көрүнүшү туғандар. Жеринин аянты 5 сотук үйүбүз, коридор жана душ ваннанан тышкары 5 бөлмөдөн турат туғандар. Азыр үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөм. Так, туғандар, биз үйүбүздүн ички тарабындабыз. Үйүбүз ушундай көрүнүштө. Бул жакта бир временка. Кааласаңыз магазин кылсаңыз болот. И үйүбүздүн алды тарабы туғандар мындай стяжка экен. Үйүбүз узун туурасы 12 болгон. Бүткөн жылы 2015 экен туғандар. Жаңы эле үй. Так, жалаң кирпич менен көтөрүлгөн туғандар үйүбүз. Мына үйүбүздүн алды жагы ушундай көрүнүштө туғандар. Бул жакта бир аз алма бак бар экен. Мына ушундай көрүнүштө. Азыр сиздерге биринчи үйдүн ички тарабын тааныштырып кетейин. Андан соң үйдүн тышкарында бир аз маалымат беребиз туғандар. Так, киргенде мындай бир прихожка бар экен туғандар. И андан солго карап киргенде биздин мындай коридор туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Өйдө тарап гипсокартон. Ылдый жак ламинат, тегерек обой чапталган туғандар. И ушул жерде эле сол тарапка киргенде бизде душ, ванна. И бул жакта биздин кухня жайгашкан туғандар. Так. Жана айткандай эле үйүбүз 2015 жылы бүтүрүлгөн туғандар. Азыр эч ким жашабайт. Ээси башка региондо болгондугу байланыштуу азыр эч ким жашабайт экен туғандар бул жакта. Мына жаңы эле салынып, пока эч ким жашай элек туғандар үйүбүзгө. Бул биздин кухнябыз. Тегереги обой, өйдө жагы гипсокартон, чыгыш жагында бир пластик терезе орнотулган. Айта кетчү нерсе туғандар, бул үйүздө паровой отопление бар экен. Свет суу жөнүндө да айткан жок окшойм. Свет суудан проблема жок туғандар. И мектеп, садик бар эле бар. Мектебибиз жакын жерде, чыкканда оң тарапта жайгашкан туғандар. Жаңы эле түшүп жатат ал деле. Так, андан ары биз азыр кухнядан чыктык. Коридордон кайра эле сол тарапка киргенде биздин холл жайгашкан туғандар. Узун туурасы где-то 4-6дай көрүнөт. Тегереги обой, өйдө жагында көргөнүңүздөрдү гипсокартон туғандар. Ылдый жагы линолеум. И түштүк тарабында бир пластик терезе орнотулган. Так. Андан ары ушул холдон эле түз биз киргенде мындай бир коридор жайгашкан туғандар. Бул коридордон оңго киргенде бир бөлмө, и сол тарап киргенде бир спальня бөлмө, жана бул жакта бир детский бөлмө жайгаштыр. Оң тараптагы бөлмө менен сиздерди тааныштырайын биринчи. Мынакей. Ушундай көрүнүштө туғандар. Узун туурасы где-то 3-кө 4-төй көрүнөт. 2,5-га 4-төй көрүнөт туғандар. Үйдүн ээси жок болгонуна байланыштуу мен конкретно канчага канча экенин айта албай атам туғандар. Көрүп эле мындай жакындаштырып айтып атам туғандар. Так, бул бөлмөбүздүн эле чыгыш тарабында бир пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Андан кийин кайра эле биз жакта коридордобуз. Бул бөлмөбүз жабык экен, детский бөлмөбүз. Андан ары бул жакта спальня бөлмөнү сиздерге тааныштыра кетейин. Так. Бул бөлмөбүз эле тиги бөлмө менен бирдей размергедей көрүнөт туғандар. Так. Батыш жагында бир пластик терезе, өйдө жагы гипсокартон. И тегереги мына ушундай шпаклевка бойдон эле турат туғандар. Кимден ким алса, өзүңүздөр апой чаптайсыздар туғандар. Так. Андан ары биз бардык бөлмөлөрдү сиздерге көргөздүк окшойт, Так. Бул душту деле ичин бир көргөзө алайын, Мына биздин душ. Ушундай көрүнүштө туғандар. Тегереги кафель, өйдө жагы пластика, и суусу Аристон менен жылый туғандар.
Так, андан ары кайра эле биз үйдүн тышкы тарабындабыз туугандар. И биздин үйдүн алды жагында бир мындай жана айттым го временка бар туугандар. Бул жерге сиз кандайдыр бир швея же болбосо жол боюнда экен магазин салып койсоңуз деле болот туугандар. Блок менен бүтүрүлгөн. Узун туурасы где-то 8ге 3 көрүнөт. Сиздерге ички тарабын көргөзө кетейин туугандар. Так, ички тарабы ушундай көрүнүштү. Өйдө жагы пластика, тегереги шпаклевка экен туугандар. И батыш жагында бир пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштү. И бул бөлмөдөн дагы бир бөлмөгө өтүп кетсек да болот экен туугандар. Бул экинчи бөлмөбүз. Бул жакта бир эшик калтырылыптыр. Эгер сиз магазин кылсаңыз, бул жактан сиздердин клиенттериңиздер кенен келе берет туугандар. Так. Мына ушундай көрүнүштү. Экинчи бөлмөбүз деле шпаклевка, өйдө жагы пластика туугандар. Ылдый жагы. Ылдый жагы, эмне экен ылдый жагына? Кыскасы ылдый жагыда стаяшка коюлуп, өйдө жагында бир нерсе салынып тургандар. Кафеле окшойт, көрө албадым. Кимге кызык болсо, сатып алчу адам өзү келип көрөсүздөр туугандар. Азыр эси жок болгонго байланыштуу айта алгам жок. Ачайын десем, көп аракет кылуу керек экен. Так, андан ары биз үйдүн кайра эле бул жагындабыз. Бул жерде да кичинекей бактар бар экен туугандар. Жүзүм бак. И кичине гүл эгип койгонго место деле бар экен туугандар. Так. Биздин бул үйүбүздүн батыш жагынан көрүнүштү туугандар. Бул жакта деле бир аз зелень же өзүңүз каалаган малина, эмне десеңиз эгип койсоңуз болот. И бул үйүбүздүн батыш жагынан көрүнүштү туугандар. Арт жактарында деле алма, өрүк, черешнялар бар экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Так. Үйүбүздүн баасына туугандар $65,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. $65,000 десе эле $65,000 сатабыз деген эмес туугандар. Эсинин номерин экранга калтырам. Кимден кимге жаккан болсо, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. И ушу сыяктуу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться басычын басып коюңуздар. Ушул видео жаккан болсо лайк басып кетиңиздер. ВОЗ конушу жөнүндө кандайдыр бир ой пикирлер болсо комментарийге жазып кетиңиздер туугандар. И бизде ушу сыяктуу сонун үйлөр жума сайын 3-4 чыгып турат. Кыскача видеолорун көргүңүздөр келсе, TikTok, Instagramдан базар жок деп издесеңиздер, биз TikTok, Instagramда деле барбыз. И жалаң үй сатуучу, үй алуучу, кызыккан, ушундай үйгө кызыккан адамдардын Telegramда группасы бар. Үй жерди издесеңиздер табылат, же болбосо ушул видеонун ылдый жагында ссылкасы калтырылган. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.